квартира тандоого келгенде сөзсүз түрдө документине, локациясына каралат. Кезектеги кардарыбыздын үйүнө келдик. Сделкасы болсо февраль айында болуп өткөн. Биздин компанияга ноябрда кайрылгансыңар, ноябрда кайрылып, көп убакыт өтпөй эле турак жайдын ключун алып отурушат. Динара кандай сезимдер болуп атат? Башкача экен, баары өзүңдүн үйүң болсо, ключун бүгүн алдык. Өтө башкача сезим. Мындай сезимди сөз менен түшүндүрүш кыйыныраак го дейм. Анан сөз башынан болсун, биздин компанияны каяктан угуп келдиңер? Сиздердин компанияңыздарды интернет аркылуу, Instagramдан карап, ошол аркылуу келгенбиз. Кандай ишеним болгон, болуп калабы же болбой калабы дегенби, же болбосо уверенно болот деген үмүттө келдиңерби? Мен баштап көптөгөн немеге бардым. Барганда сүйлөшүүлөр кылгандан кийин башкача болуп эле мындай ичим неме болгон жок, мындай жүрөгүм көңүл болгон жок. Анан сиздерди таптым. Самарежени Instagramдан көрүп калдым. Instagramдан көрүп эле сиздер жакка бардым. Самареже менен сүйлөшкөндө жөнөкөй адамдыгын сездим. Мындай өзүбүздөй эле жөнөкөй экен. Анан ошондо эле болот ушулга деп токтодум. Ооба, кардарлар ноябрь айында даже таанышыңар менен келдиңер, подружкаң болобу? Экөө бир күндө баштаган тилекке каршы. Пока эки адам бир убакытта баштаганы менен бирөөсүн өзүңүздөр көргөндө уже результат бар. Ар бир кайрылган кардардын иш процесси ар түрдүү болуп калат. Ар кандай убакыттын ичинде бүтүп калышы мүмкүн. Үйгө келгенде кайсы райондордон карадыңар? Эмнесине карап карадыңар? Кайсы жактан канча үй көрдүңөр? Биз көбүнчө эле Химки жактан карап аттык. Ишибиз ошол жакка жакын болгон үчүн. Таппай аттык. Таптык башында. Кичине туура эмес болуп калды. Анан Ногинскийден карап аттык, ал жактан 3-4 квартира карап аттык. Бирок ушул квартира буйруптур. Химкиге жакын, ишибизге деле жакын. Если машина менен барсаң, жарым саат экен. Азыр сүйлөшүп калдык. Канча үй? Биринчи буга чейин дагы бир квадрат метри чоңураак үйгө токтолуп атышкан. Жаңы жылга чейин болчу ал, жаңы жылга чейин чыгабыз деп калганда. Алар дагы чото сатпайбыз деп калышты. Ал пустой үй болчу, үйүндө эчтекеси болбой, бирок аябай кызыгып калышып. Манайыңар түшкөн жокпу, сатылбайт деген. Манай түшүп, күйөөм болсо айтат, ошондо сура берчи, кайра Зүлфия эжеден сура берчи деп. Болсо первоначально деле берелик депчи. Ушинтип атканбыз, бирок эмнегедир жаккан да квартира. Жаккан, анан болбой калды. Анан бул үйдү таптык, Бул үйдү видеодон да көрөсүздөр. Энергетикасы, аурасы, хозяиндери аябай адамдар жакшы экен. Коштошкондагы кардарларга, Дамир менен Динарага бүт жакшы тилектерин айтып алып, анан кетишти. Үйдүн баасы канчага түштү? Канча жыл алдыңар? Баягы уже алгандан кийин эле мен билем, силер уже досрочный погашенияны уже төлөп баштапсыңар, Ооба, баштадык. 6 миллион 400 болду. Первоначально 400 миң бердик. Айына 112 миң менен тур келди. Кичине кошуп төлөп уже баштадык. Төлөгөнүбүздө уже 1,5 жыл резко кыскарып кетти. Азыркы данный момент ошо төлөй баштаганыбыздан уже кыскарды. Өзүбүзчө эле сүйүнүп отурабыз. Ошо кыскарганды эле болот экен, ошентип төлөсө. 20 жылга калбай эле эртерээк жапканга мүмкүнчүлүк бар экен. Бар. Анан өзү канча жылдан бери Россияда эмгектенесиңер? Эмне себептен үй алганды план кылдыңар, чечтиңер, үй алабыз деп? 15 жылдан бери Москвадабыз. 15 жыл болуп калды иштеген, ушул жакта жүргөнүбүзгө. 15 жылдан бери квартираларда жашадык. Азыр эң көтөрүлгөн квартира азыр 50 миң, 55 миң, 60 миңгече жер атат. Анан ошо улам эми бир квартира алсак, өзүбүзгө төлөсөм болот экен. Анан балдардын документиге да укушат экен. Ошол жактан биз өзүбүз эме кылып, анан кичине акча деле чогулат экен да, ошол ойдасаң. Кыргызстанга барып эмне кылдым деп ойлонгондон көрө, ушул жакта алып кичине өзүбүзгө плюс жагым. Балдарды дагы школа садикке бериш үчүн тоже бир неме болсун деп, Ооба, главный ошо балдардын эмеси документи болду. Азыр көп жер албай атат, без документ эчтеке деп айтат. Ошон үчүн биринчи ошо балдарды окууга киргизиш керек болду. Анан азыр ойлонуп жүргөн мекендештерге өзү канчадан бери план кылып жүргөнсүңөр? Же быйыл эле ойлонуп баштадыңарбы? Же коркуп жүрүп эми чечимге келдиңерби? Мурун ойлонгон эмеспиз. Кыргызстанда үйлөрүбүздү салып эле ошол жактан эле ойлонуп, ошол жака эле кетебиз деген ой болду. Бирок карап көрсөң
бул жак удобно экен, чамы ишибиз ушул жакта болгон үчүн постоянно. А бир иште биз 7 жылдан бери иштеп атканыбыз үчүн карасак ушул жакта эле уже болуп калдык. Ошодон улам ошого неме кыла баштадык. Ушул жактан эле алайлык деп, анан балдар деле өзү жаназа болуп калды, окуганга шарт жок болуп калды. Анан ушул жактан карай баштадык. Бойлонуп жүргөн мекендештерге айта турган сөзүм үй алса болот бекен. Ооба, үй алыңыздар. Главное жакшы экен, өзүңүздүн үйүңүз. Мындайча айтканда, эмне десем экен. Кеңири келип кетесиң, өзүңдүн үйүң эшигиңе кирип келесиң. А бирөөнүн да коркуп жашаганыңдан көрү, качан чык дейт, качан неме кылат деп ошону ойлогондон көрү, өзүңдүн үйүңдү кеңири жашагаң жакшы. Балдарың менен. Көп жерлер азыр балдарың менен албайт. Биринчи убакытта жашаганга болгон үй, соонун буюм тайымдары бар экен. Холодильник биринчи убакытка керектелүүчү бүт буюм тайымдары бар. Келип эле ошо жүктөрүңөр менен көчүп келсеңер болот. Ооба, баары жок даяр экен. Баардыгыңарга ким ниет кылса, баардыгыңыздарга жакшы үйлөр насип кылсын. Үйлүү болом дегендерди ойлонбостон аракет кылыңыздар. Себеби жакшы убакыт, удобный бир учур болбойт экен чындыгында. Себеби мындан 2-3 жыл мурун башкачараак болчу шарттар азыр жыл сайын кыйындап баратат. Баягы первоначальный взносту на миллион болсо мурун керек болсо, азыр ал миллион 10% эле болуп калды да. Жыл сайын первоначальный чогултам же болбосо үйдү наличкага алам деп жүргөн мекендештер деле бар. Бирок чогултайын десең эле уже недвижимость кымбаттайт. Эки жактын бир. Азыр мүмкүнчүлүк бар. Кыргызстандын жараны болуп деле эң башкысы официально иштесеңиздер, үй алганга мүмкүнчүлүк бар. Ошон үчүн кайрылыңыздар, сиздерди дагы турак жайлуу кылабыз. Рахмат, сиздердин компанияңыздарга ишиңиздерге ийгилик, Самар эже, ошо баардык эмгегиңиздерге чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Ойлогондой максат тилектериңизге жеттиңиздер. Бизди ушинтип Кыргызстан жарандарын, башка жарандарын үйлүү жайлуу кылып жүрө бериңиздер.